Ассаламу алейкум, Канат Шоу мен YouTube каналынын катталуучулары. Негизи Алмаз мырзаны, Алмаз Шадаевди интервьюга чакырганда жаңырларыңыз качан чыгат, апа деген жөндөрүңүз сонун болуптур, эмгектериңиз кандай болуп жатат деп чакырчы. Бүгүн биз серьезно чакырдык. Азыркы убакта сиздин YouTube патруль менен сүйүүңүз кандай болуп жатат? Анан көчө эле интернетте баң деп жарган нерсе Алмаз Шадаев ичип алып, чегип алып кармалды. Моюн берген жок, жадагасы анализге тапшырган жок деген видеолор интернет тармагында тарап жатат. Ушунун канчалык деңгээлде, канчалык пайыз деңгээлде чындыгы бар ушунун? Албетте, бул нерсе баягы биринчиден ушул бул нерсе 1 ай мурун тартылган. Анан ушу 1 ай мурун тартылган, ушуну орозонун ортосуна келип туштап чыгаргандарга бир алкышталып коелучу. Кол чабуулар болсун, аябай пейлиңиздер, аябай кенен, аябай кыйын адамдар экенсиздер. Аябай баягы орозонун күнүнө туштап жаманатты көргөзүп, орозонун ортосунда ушинтип чыгарып жатышат. Ушунча мындай кача кичине 1% жакшы адам болсо орозодон кийин чыгармак да. Анан биягы түшүнүктүү да уже. Кандай адамдар тартты, кандай адамдарга кабылдым, бул жагы уже түшүнүктүү да. Негизи правила чынында бузулган эмес. Ал жерде гаилер ар бери аркаман алдыман өтүп туруп, анан ичиндеги ошол тиги камерачан баласы токтоткула деп мени көрүп ошенткен экен да. Анан токтотушу биз аларгачы ырчыларды токтотуш ушундай бир майдай жагат экен да. Алар биз менен просмотр көп болот экен, ушул нерсени жактырышып бир хайпты каалашат экен да. Чындап эле ичтиңиз беле ошол күнү? Мен ичпейм, негизи эле ичпейм. Ичпейм, эчтеке ал айтып атканда чекти деп өмүрүмөн биринчи жолу ошондой камеранын алдында ошондой. Чектүү же мындай? Билбейм, ошо мен өзүм да түшүнгөн жокмун. Чектиңиз беле, ичтиңиз беле деген суроолорду беришти. Анан мен өзүм шок болуп калдым ошол жерден чындыгында. Анан токтотуп эле негизи биз башка гаи, мисалы үчүн камера жок жерден гаилер менен сүйлөшүп, адамча сүйлөшүп кетсең кетесиң, кетпесең штрафыңды төлөйсүң да. Анан бул жерден гаилер дагы камераны көргөндөн кийин, камера менен иштешип аткандан кийин алар дагы баягы камерага результат бериш керек экен да. Алар да до конца турупчу. Ошондо сиз менин лицомду жөн эле ичпесем деле просмотрга катар. Албетте, бул жер менин баягы адамдык укугума шек келтирип, ичип факты жок эле ичпеген адамды мастыкка шектелген деп жанакындай келейтип описание жазып чыгаргандар туура эмес. Буларга буюрса бул боюнча калбайт. Жаман көнүшүптүр чындыгында. Ар кайсы ырчыларды токтотуп алып, анан барсаң биз да бул ырчыны чыгарганбыз, анан минткенбиз деп чоң сүйлөшүп, мактанып сүйлөшүп, баягы ушундай бир эме кылып алышыптыр. Мен негизи эле бул нерсени, ушул патруль деген нерсени мен биринчи жолу кабылдым да өзүмдүн жашоомдочу. Бул нерсени мен баягы телеканал тартты сизди? YouTube деген телеканалы тартты. Анан бул нерсени мен баягы бизнес катары эле кабыл алып койдум да. Булар ушинтип мамлекетке пайдасы деле жок экен да. Чын-чынына келгенде мамлекеттен уруксат алып, лицензиябыз бар деп уруксат алып, анан бир патрульде ээрчип оңой материал даярдап, оңой материал чогултуп, аны плюс өзлөрүнүн YouTube каналын өнүктүрүп жүктөп, аны сас келгенсип, анан ошол ар бир түшкөн адам бар го. Мисалы үчүн кээ бирөө мас болуп айдап же кээ бирөө ушундай ызычы болуп түшүп атпайбы? Ошону кайра эртеси күнү жалдыратышып сатышат экен да. Минутасына мынчага алып кетсеңер болот, мынча сомго сатып алсаңар болот, чыгарбайбыз деп. Бул фактыны сиз каяктан билесиз, алар ушинтип сатат? Бул фактыны бизди да чакырды да. Эринс экөөбүз бардык. Эринс экөөбүз барып ошо зам менен сүйлөшүп отурдук. Не дейер экен депчи. Оюнда баягы бизди жалдырайт же бирдем болот деп бир ойлодук окшойт. Биз бардык, эмне болду? Эмне болуп атат? Чыгарсаңар мен атымды пайдаланбай чыгаргыла, мен айдоочу катары кармалдым, ошондой кылып жазып чыгаргыла, атымды айтпай деп ошенткен болчумун. Калганыңарды эмне кылсаңар ошо кылгыла дегем. Десем эле анан тиги минутасына сатып алып, анан чыгартпай койсоңор болот негизи. Анан бизде бул ырчыныкы бар, анан бизде тиги ырчыныкы бар, анан муну кармаганбыз, анан чыгартпай койгондор бар деп ушинтип тим эле чоң иш кылып аткансыз ушинтип сүйлөштү да. Мен ошого да жиним келди да. Бул нерсе баягы мамлекет тарабынан көзөмөлгө алыныш керек экен. Себеби дегенде бул бир кымындай пайдасы жок экен да патрульдөнчү. Мисалы үчүн айдоочу мас абалында айдап баратса, аны сөзсүз түрдө ГАИ жазалайт. Штрафка камерасы жок деле жазалап, штрафын төктүртөт да. Анан булар ортодон чыгып эле элди биринчиден элди аброюна шек келтирип, элди шылдыңга алып,
Анан ошо шылдыңга алгансы аз келгенсип, шылдыңга алып алып туруп кайра ошол нерсени сатышат экен да. Бул жерден мамлекетке эч бир пайда деле жок экен да. Жөн эле өздөрү менен өздөрү шоу экен да. Бул нерсени баягы жакшыраак ойлонуп, бир өйдө жактагылар карап коюш керек экен да чындыгында. Сизди алып барып текшергенде мындай оозуңуздан перегар урган жокпу? Ой, мен ошол жерде мисалы үчүн камерада дагы кесилип калыптыр. Мен үйлөткөн. Мен андай нерсени өмүрү элестетип атасыңар. Мен эми кичине бир 0,5% болсо дагы эл адаммын да. Эл тааныйт мени. Баягы жөнөкөй адамдарга караганда мени ырларым бар. Интернеттен көрүшөт, телевизордон көрүшөт. Анан элестетсеңиздер, ошол жердеги тургандардын мээсине келген ошо болду да, бурчукка барып сипер дейт да. Мен ошол жерге барып сиип атсам, аркаман камера тартып атканын элестетип атасыңарбы? Мен кантип сиперем мен барып алып ошол жерге? Өзүң элестетип көрсөң. Ошондо сиздин ошол жердеги ушуну кылып бер деп аткан адамдардын эмесине деле мен таң калдым да. Ошо баарыбыз эле ошол жерде кыргыздар мындай кичине башкачараак отношение кылышса болот. Анан барсаң эле күрбүт этип элет. Ушундай экен да. Мен өзүм биринчи жолу бардым ал жергечи. Анан анализ мен ойлочумун, жана көрүп калчумун үйлөгөндөрдүчү ошо үйлөтөт экен деп барып үйлөп бердим да. Үйлөгөнүмдү чыгарбай коюшуптур. Үйлөгөнүмдү чыгарбай коюшуптур дагы. Ал жердеги тиги сүйлөп атат, баңгизатка шектелүү, анан кармалда ал эле бул эле депчи. Бул нерсеси вообще туура эмес. Ишо камерада мен машинамдын номерин да тартышыптыр да. Номерин тартканга да укуктары жок булардын. Буюрса биз бул аркылуу дагы териштирип, ушул нерсени аяна чейин чыгайын деген ойлорум бар. Буюрса ушул адам укугуна шек келтирүү жана ошондой эле өзүм билемдик бул жашоодо ушул патрульдер түнү менен каалагандай материал тартып, каалагандай мазактап чыгарып, кайра аны сатып, өтө эле беспредел бир бизнеске айландырып алышыптыр да. Ошол бул видео тарткан бала деп атпайсызбы? Ошондо көп нерсени видео тарткан бала могу алмаз тарт деп айтыптыр. Ошо видео тарткан бала көбүнчө чечет бекен кандай? Эми бул жерде общий компанияда ошол аты менен жазып чыгып атпайбы? Ичинен кимиси тартат, мен тааныбайм да. Иши кылып бирөөсүн жибереби же кимиси тартат, мен билбейм да. Иши кылып мага ошол компания мындай кылганы минтип эме кылгандар туура эмес да. Просмотр кылыш үчүн алар ичпесеңиз деле, чекпесеңиз деле жөн эле камерага тартып сизди өзүңүздөр көргөндөй эле факт көрдүңүздөр видеодон. Эчтеке кыла алышкан жок. Мен кылып бергенимди чыгарбай коюшуптур кесип. Анан башка эмне кылып берейин? Үйлөдүм. Анан жанакынтип ошо кылган туура эмес да. Эчтеке факт жок, айла жок, штрафы көп деп анан стоянкага киргизди да. Бирок стоянка чынында көп болчу машинамдыкы. Аны эчтеке деген жокмун, хорошо деп эле сразу штраф менен анда алып барбай эле сразу стоянка алып барса деле давай деп киргизип бермек, макул эртең төлөп чыгарам депчи. Ошондо сиздин максатыңыз ушул менен до конца кетип, буларды сотко беришпи кандай? Албетте, мен өзүмдүн укугумду коргоонго аракет кылам. Себеби мен коргосом эртең дагы кылышат буларчы. Булар уже кылып атышкан. Уже булардын сүйлөгөнүнө караганда булар мактанып, анан тиги ырчыны, бул ырчыны, анан муну минтип деп, ой бизге жалдырап келет деп көп сөз сүйлөп калышыптыр да. Бул нерсени адам укугун, өзүнүн укугун билиш керек. Антип эл көзүнө жөн эле жаман көргөзүү максатында мас абалында шектелди, анан деп эгерде мен ичип алган болсом, анан ошону жазса болот да. Мас абалында кармалды депчи. Анан шектелди мас абалында деген теманы биринчиден туура койгонду үйрөнүш керек. Чыгарса дагычы, булар эми лицензиясы бар экен, уруксатыбыз бар. Бетине жапкан ошол да. Бул уруксатты алып адамдын укугу бул жерде төбөлөнүп атабы, эмне болуп атат? Мисалы үчүн ушунун айынан канча деген семья мисалы үчүн ажырашып кетет, например. Ата-энеси кошуна колоңуна уят. Меники го эчтеке эмес. Меники мындай болду да. Бирок мен мындан жаман жестокин көрүп жүрбөйлү. Эми бир адам макул ичиптир дейли. Ал ичип алып, балким ал жашоосунда биринчи жолу ичкендир. Өмүр бою ошонун эсинде ошол материал калып кетет да. Кошуна колоңу бар, бир туугандары бар. Бул деген адамдын баягы аброюна шек келтирип, адамдын бул эмесин тебелегендикке жатат да. Анан бул жол менен кантип акча таап атышат, мен деле түшүнгөн жокмун. Ошол видео азыр өчтү же дагы деле интернет тармагында? Мени өчүргүлө деп акча сунушташты. Чыга берсин дедик, аны бизге акча берип биз аны өчүртүп эмне кереги бар? Какадес чыга берсин, болгону туура жана так кылып эле чыгарып бергиле болду. Мен ал жерден эч кандай ичкен жокмун, чекпесем, эчтеке кылбасам менде эмне? Эчтеке күнөөм жок мен. Жөн эле тозолгандары соо адам көрсө түшүнөт да видеонучу. Ал жакта комментарийлер, Инстаграмда сизге кандай деп атышат? Реакциялар кандай болуп атат? Эми реакция түшүнүп эле атат да, жакшы эле кабыл алыпчы. Анан мен эми ал жерден жалжырап мас болуп алып монтсем бир жөн. Өзүм деле унчукпайт элем, моюнума алмакмын, кечирип коюңуздар депчи. Бул жерден кымындай күнөөм жок. Жөн эле келип токтотуп, эптеп эле жаман атты, жаман көргөзүш. Биз ушундайбыз да, бири-бирибизди тартканды жакшы көрөбүз да.
азыр ошондо ушуларды баягы сиз до конца баягы сотко берем, өз укугумду коргоойм деп атпайсызбы? Ошол жөнүндө да сиз закондорду окуп атасызбы? Кандай тилер эмне себептен туура эмес иш кылды, мен эмне себептен туура эмес иш кылдым, мен укугумду кантип коргой алам деген сыяктуу закон. Албетте, бул жерде эми алар ошол бир эле бетине чаптаган уруксаты бар экен, лицензиясы бар экен. Ушинтип патруль менен иштеп, ушин тартканга. Бирок ошонун ичинде майда чүйдө нерселерди булар так аткарбаптыр да. Ошол эле менин машинамдын номерин тартканга кандай акылары бар? Мен өзүмдүн менчик машинамдын номерин ушул патруль тартканга акысы жок вообще. Биринчиден. Ошого жооп бериш керек булар. Мени жанакындай кылып, ар нерсе кылып, мен анализ берем ошол жерде макул бермекмин да, бердим анализинчи. Ошолорду берген анализдеримди эмнеге чыгарбайт? Ошончолук эле тартат экен. Эмнеге кесип коет? Эмнеге жаманатта кылып отказ кылды деп чыгарат? Ошол сыяктуу майда чүйдө көп нерселер бар да, бул нерселерге жооп бериш керек негизи. Чындыгында эми бардыгы тынч болсун, ар бир адам өзүнүн укугун коргогонду билишибиз керек. Ар бир адам ушундай законду жакшы билгенге аракет кылып изденишибиз керек. Андыктан Алмаз байке, эми баары жакшы болот. Жакшы. Настроение болбой элем, наоборот, чыралабыз. Просто баягы мен бул видео баягы биз кичине баягы ырдап жүрөбүз, эл адамыбыз, анан ар ким баягы жанакындай жаман сөздөрдү ушинтип айтып атсаң, анан баягы терс таасирин кичине болсо да берет да, байыр эми бизден жакшы ырларды, клиптерди эле гана күтөт да элдерчи. Анан жаман жагыбызды биз баягы жашырып жүргөнгө аракет кылабыз, билгизбегенге аракет кылабыз, элге жакшы жагыбызды эле көрсүн дейбиз. Анан ушинтип анан ортодон чыгып эле душман боло бергендерге жата бербей кичине чара көрүп биз дагы өзүбүздүн укугубузду коргошубуз керек экен да. Себеби буга чейин башка ырчылар да болуп келди, эч ким унчукпады да. Ал анан унчукпаса боло берет экен буларга дейт да. Мисалы үчүн башка мамлекеттерге бар ырчыларына андай отношение кылышпайт. Мындай таанымал адамдарына андай. Эми бул баягы мен таанымал анан жөнөкөй адам деп бөлгөн жерим жок. Эми бир аз болсо баягы биз телевизордон чыгып жүрөбүз, ырдап жүрөбүз деген эле теманы айткым келип атат да. Ошол. Андыктан бүгүн убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эмнеси болсо да баары тынч, өз укугуңузду коргоп, адилеттүү түрдө өтсө экен дейбиз. Мамлекетибизде да адилеттүүлүк өнүксүн, адилеттүүлүк өссүн. Рахмат Алмаз мырза. Болду, сизерге да рахмат. Бүгүн атайын серьезный кара рубашка кийип